87 жашында жарык дүйнө менен кош айтышкан Рамис Рыскулов башка замандаштарынан өзүнүн ырлары, жүрүм-туруму жана кулук мүнөзү менен өзгөчөлөнгөн уникалдуу акын болчу. Биринчилерден болуп кыргыз адабиятында эркин ыр формасындагы изденүү менен кыргыз поэзиясын жаңы ыргак, жаңы форма жана жаңыча саптар менен байытып, агырдын тамыр алышына өтө орчундуу салымын кошкон новатор акын эле. Аны калемдештери ыр аке деп тергешчү. Ыр аке болчу да, ырдын акесидей сезчүбүз. Биз анын замандаштары, анын инилери, калемдештери ошондой көрчүбүз. Чынында эле бул өзгөчө кыргыз поэзиясына, кыргыз адабиятына өзгөчө салым кошкон акын. Анткени ал тарбия алган мектеп, чоң мектеп да, бул орус классикасы, анткени орус адабиятынын ошол кездеги орустун 50-нчи жылдын аягындагы, 60-нчы жылдын башындагы башка жаңы муундун өкүлдөрү менен Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Белахмадулиналар менен курулдаш тең окугандыктан ошолордун жаңычыл поэзияны жараткан болгон. Кыргыз поэзиясында чынында эле Рамис жаңычылдыкты, жана биз айтып аткан агырды дегенди, кыргыздын традициялык ырларынын жаңыртылган бир жаңы түрүн, жаңы мазмунду, жаңы ойду айтуунун стилин алып келди. Рамис купуя жана сырлуу акын. Ошондуктан аны бааладык деп айта албайбыз. Ал көп замандардан кийин бааланат. Анда романтизм бар анын поэзиясында. Сюрреализм бар анын поэзиясында. Авангардизм бар анын поэзиясында. Космизм бар. Мындайча айтканда, азыркы кездеги адабияттын, адамзатынын дүйнө таанымынын көп тармактары Рамистин эркелеген ырларына катылып турат. Бул жана биздин тоголордогу күмүш алтыны аралашкан чоң бир кен сыяктуу. Анан мунун ырларынын өзгөчөлүгү бул өзү ар бир сөзү туйлап турат, Рамистин өзүндөй болуп, эргип турат. Анан бул шаттыкты, адамзаты кыйналып жашаган адамзат кайгысы өзүнүн башынан көп. Ушул кайгысы өзүнүн башынан көп адамзатка бул өмүр деген жыргалга берилгендигин, жылаңаш жүрүп, мындай жылаңайлак жүрүп, ошо дүйнөнүн улуулугун, дүйнөнүн кайталангыстыгын, адам баласы жылаңач келип, жылаңач кетерин биринчилерден болуп таанып, ошону ырдап кеткен шаттыктын пайгамбары сыяктуу акын. Ошондуктан Рамистин поэзиясы дагы бааланат, ачылат. Айла жок эми узатабыз. Арты кайырлуу болсун. Бала чакасы бар. Шайыр деген сонун келинчеги бар. Билбегенге бул дүйнөдөн жөнөкөй бир акын кетти. Ал эми билгенге бир аалам кетти деп кейт Кыргыз Республикасынын эл акыны Анатай Өмүрканов. Кыргыз поэзиясы биздики мындай Рамистей акынга өтө зар. Bunun özgöçölüğü, anın dünya tanımı takriz ilden görgön jok. Baga biz anın tamaşasına gülüp, sözüne gülüp, adabiyat çörözü bar oşonda ele bolup жүрдү. Мындай жаңгырбудай, жакындай. А бирок анын ички мазмунун эч ким ачкан жок. Ачылбаган акын, сырдуу акын. Бул ошонун бир канаты поэзия болсо, бир канаты сүрөт болчу. Агырды киргизүү менен кыргыз совет поэзиясын жаңыртып, жаз, даңкан, шаттуу ырлар, Дилбар, Гүлкү чачам, Жаштык шаары, Ырчыны, Эки жөжө, ырлар, Ай бөбөк, ыр нөшөрү, Рамис аттуу ыр жыйнактарын чыгарды. Өзүнө окшоп туйлап турган ырлары Кыргызстан маданияты, Эркин тоо сыяктуу гезиттерге байма-бай жарыяланып турду. Токтогул менен Барпынын ырдашынан жаралгам, кылымдардын Пушкиндей курдашынан жаралгам. Рамис Рыскуловдун көпчүлүк ырларында мекенчилдиктин, намыстуулуктун духу сезилип турат. Ага акындын туулган жер деген ыры далил. Туğan жер, мени чамбас, мага күлбөс, ал түгүл, бир рыскым, ушуду дейм, 10 жылдан кийин келсем, итиң үрбөс дейт. Момундай деген поэзиялык саптарда таң каласың да, мен şu анан туğan жер турпагыңда турна бийлеп, тигиндей ушундай, анан сени сүйүм, сөөкө баткан жынжырдай дейт.
Sööккө жынжыр качан барат? Баягы сүркүнгө айдалган кишилердин сөөгүнө кандай болсо, сүйүү үстө ошончолук экендигин бул жана поэтиканын тили менен экспресс деп коет. Ушунчалык айткан акындарды биз абдан таң кала бересиң да. Мунун ар бир ырында алсаң bir жаңышылдык бар да. Тирелебуз зымгаркандап алган күлүк тагдырын тоonu беттеп кетти ана та болот да. Тирелебуз зымгаркандап тагдырын алып кетип атпайбы? Тоonu беттеп. Анткени цивилизацияны бөбүрөкү шаардан баштап тоonu көзөй кеткендигин айткысы келип атат да. Бул жаңычылык эмен поэзияда. Сейрек талант өзүнүн мектебин тарбиялап кетти. Жаш акындар андан жаңыча ыкты. Мазмунга басым жасоону үйрөнүп, өрнөк алды. Ар бир жазган ырында терең бир философия камтылган. Ошол эле учурда биз акындар дерлик, жаш акындар болобу, улуу муунда акындар болобу, уйкаштык, техника жана башка деген ыр түзүлүшүндөгү колдонулчу сөздөрдү карап, ошого карап умтулсак, агай анын терең мазмунуна көбүрөөк умтулган агай болчу. Себеби ырлары бир башкача өңүттө, агыр десек болобу, айтор ырда, ыр жазууда бир өзгөчө терең ойду камтыган ырларды жазчу. Ошол эле учурда агай баягы коомдо өзүн алып жүрүүдө дагы мындай эркин болчу, кааласа бийлечү, кааласа ырдачу. Бая мен улуумун деп биздин көзүчө бая улуусунтуп отурчу эмес, тескерисинче ал ошол отуруш болобу, ыр кече болобу, ошонун көркүн ачып, тура калып бийлеп, тура калып ырдап, бизге бир жакшы бир элестерди калтырды десек болот. Рыскулов ыр жазуу менен кошо сүрөтчүлүк өнөрүн да өркүндөткөн. Анын чебер колу менен тартылган сүрөттөрү Москвада өткөн элдик кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө катышып, Париждеги СССР элдеринин элдик кол өнөрчүлөрүнүн фестивалынын лауреаты болгон. Жан дүйнөсү бай, өзгөчө касиеттерге эгедер акындын бала кезиндеги аруулугу, тазалыгы акыркы күнүнө чейин сакталды деп эскерет иниси. Бир кулагы менен бизди укчу да, бир неметип анан кол менен жаза берчү да ушул кишичи блокнотко. Ошентип жүрүп эле анан кийин чоңойду, мынакей Кыргыздын алдыңкы кулуну болду, жигити болду. Таланты менен такшалган табышмактуу акын Рамис Рыскулов 1934 жылдын сентябрында Чүй облусунун Москва районундагы Кызыл Тоо айылында туулган. Москвадагы Борбордук жогорку комсомолдук мектепти жана бүткүл союздук Максим Горький атындагы Адабият институтунан билим алгандан кийин Кыргызстандагы Кыргызстан пионери газетасында адабий кызматкер болуп иштеп, эмгек жолун баштаган. Андан кийин Ленинчил жаштын редакциясында Ала Тоо журналында эмгектенген. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.